У нас до сих пор много тех, кому не нравится та дорога, которая выбрал. Бизде ушул күнгө чейин эл тандап алган жолду жактырбагандар бар. Мыйзамдуу жол менен эч качан бийликке келе албай турганын, парламентте керек болсо өз айылында жеңишке жетише албай турганын түшүнгөндөр көп. Андыктан алар эч нерсеге карабай, болгон аракетин көрүп, өлкөдөгү абалды туруксуздаштырууга далалат кылып жатат. Алардын бир гана максаты бар: элди кырып болсо да бийликке жетиш керек. Анткени алар Акаев менен Бакиевдин татыктуу окуучулары. Убить людей, но добраться к власти, потому что это достойные ученики Акаева и Бакиева. Все уже, вы, наверное, слышали записи разговоров лидеров так называемого народного Элдик парламент деп аталган уюмдун лидерлеринин ортосунда сүйлөшүүнү барыңыздар эле уксаңыздар керек. 17 майда төңкөрүш жасап, бийликти алмаштырабыз деп жатышат. Алардын айтымында бул үчүн жүздөгөн жоокер жана курал жарак келген. Жакпаган, аларга каршы чыккан адамдарды көзүн тазалайбыз дешүүдө. Алар ачык эле артында башка мамлекеттердин атайын кызматтарынын генералдары турганын, чет өлкөдөн акча келгенин айтып, мактанып жатышкан баарыбыз уктук. И радуются, что поступили очередные деньги из-за рубежа от их зарубежных покровителей. И если демократам из народного парламента кажется, что слишком долго еще работать Атамбаеву, целых 1,5 года, но ведь и для этого... Эгер элдик парламент саясатчы сөрөөлөрү Атамбаевдин башкаруусу үчүн 1,5 жыл көп дешсе, бул үчүн алардын мыйзамдуу жолу бар. Референдум өткөргүлө. Эгер эл Атамбаевди кетсин деген оюн билдирсе, мен референдумдун эртеси кетүүгө даярмын. Отработать свой срок, как положено по Конституции. Если люди проголосуют, что Атамбаев пусть уйдет, то я сразу же уйду. На другой день после референдума. Турганын, чет өлкөдөн акча келгенин айтып, мактанып жатышкан баарыбыз уктук. Зарубежных спецслужб. И радуются, что поступили очередные деньги из-за рубежа от их зарубежных покровителей. И если демократам из народного парламента... Андыктан алар эч нерсеге карабай, болгон аракетин көрүп, өлкөдөгү абалды туруксуздаштырууга далалат кылып жатат. Алардын бир гана максаты бар: элди кырып болсо да бийликке жетиш керек. Анткени алар Акаев менен Бакиевдин татыктуу окуучулары. Убить людей, но эле уксаңыздар керек. 17 майда төңкөрүш жасап, бийликти алмаштырабыз деп жатышат. Алардын айтымында бул үчүн жүздөгөн жоокер жана курал жарак келген. Жакпаган, аларга каршы чыккан адамдарды көзүн тазалайбыз дешүүдө. Алар ачык эле артында башка мамлекеттердин атайын кызматтарынын генерал. У нас до сих пор много тех, кому не нравится та дорога, которая выбрал. Бизде ушул күнгө чейин эл тандап алган жолду жактырбагандар бар. Мыйзамдуу жол менен эч качан бийликке келе албай турганын, парламентте керек болсо өз айылында жеңишке жетише албай турганын түшүнгөндөр көп. Добраться к власти, потому что это достойные ученики Акаева и Бакиева. Все уже, вы, наверное, слышали записи разговоров лидеров так называемого народного... Элдик парламент деп аталган уюмдун лидерлеринин ортосунда сүйлөшүүнү барыңыздар